жерде 100 000 табышы мүмкүн. Bir günde be 100 000 son be. Жо, не кыла койсуң? Алло, силер бош берби? Азыр барып калам, байкем очу. Маңдайкы тиштичи эки бөлүп коюпмун Нурлан Насиптикиндей кылып. Мына бүттү. Нурлан Насиптин өзү болуп калды. Байкем мына мол видео болчу, байке кандай экен, жактыбы? Жо, байке тамаша болчу да, байке. Çıktı emreşke. Байке, geç bakalım, байке тамаша болчу, байке. Çıkış. Gitsin. Tacap tuzun tarmalı. Байке нормально этсе атакында, видеода жөнүндө тамашалап койгонсуң. Geççi de emreşke, geççi. Насипбек уулу Нурланбек, Нурлан Насип 1993-жылы 10-сентябрь күнү Жалал Абад областына караштуу Токтогул районундагы Терек суу айылында төрөлгөн. Билими 1997-2005-жылы өзү туулуп өскөн айылдагы Курама уулу Турусбек атындагы орто мектебинде билим алган. 2010-жылы Мураталы Курункеев атындагы музыкалык окуу жайдын салттык аспаптар бөлүмүн аяктаган. Андан соң улуттук консерваториядан билим алган. Чыгармачылыгы 2008-жылы сахнага Жаным аттуу ыры менен чыккан. Ырчуу, обончу, мелодист катары таанымал. Репертуарында 60тан ашык ыр, 40 клип бар. Шоу-бизнестеги аты Нурлан Насип. Үй бүлөлүү, кесиптеши Асель Кадырбековага баш кошкон, бир кыздын атасы. Мүнөзү ар кандай, маанай жокту орой, бирок өтө ак көңүл. Достору каяка жүрү дебестен кете берет. Мунун зыянын көп тартат. Анткени Нурлан бир жака барып келели десе, ошол эле достору ар кайсы шылтоолуп барбай коюшат. Ага деле кек сактабайт. Өзүнө унутчактыгы, уйкучулугу жакпайт. Нурлан досторунун ичинен эң эле күлкүчүсү. Тамашоочулардын таймашын калтырбай көрөт да, боору эзилгенче күлөт. Качан ыйлайт. Үйдө эч ким жокто, ызакор болгондуктан пикир келишпестиктер болуп кетсе, жумушу оңунан чыкпаса, бирөө ызаганса, жан дүйнөсүндө кандайдыр бир кыйноо пайда болот. Анан көкүрөгүмө бук, көзүмө жаш толгондо ыйлай баштайт. Бирок бул көз жашты бирөөнүн көрүшүн каалабайм дейт. Үй бүлөбүз менен чыгармачылыкка жакынбыз. Атам аккордеон, комуз чертчү, эрте менен баарыбыз комуздун же аккордеондун кайрыгы менен ойгонор элек. Чоңойгондо атамдын жанын койбой жүрүп, эки музыкалык аспапты тең үйрөнүп алгам. 6-классымда акын Бактыгүл Чотурованын Тулган жер деген ырына обон жазып, үйдөгүлөрдү таң калтырып кубанттым эле. Апам конок келсе эле, балам, өзү обон чыгар деп ырдата берчи. Ырчылык, обончулуктан башка өнөрүм деле жок. Бирок кичинемде динге кызыгып, медресеге тапшырайын деген ой бар болчу. Балким ырчы болбосом, молдо болмокмун. Мектепте окуп жүргөн кезде 5 убак намаз окуп, айылдагы имамдын жакшы окуган окуучуларынын бири элем. Бирок чыгармачылык деген өзүнчө оор экен. Жан дүйнөмдү түп тамыры менен башка нукка буруп кетти. Мен окууга жаңы тапшырып келген жылы Султан Садыралиев, Мирбек Атабеков, Мирбек Иманбеков, Ильяс Абдыразаков деген ырчылар топ чыгарып, шоу-бизнесте чоң бурулуш жасашты. Жаштарга жол ачты. Аларды көрүп биз дагы алдыга умтула баштадык. Албетте, сахнага чыгып эл атактуу болуп кеткен жокпуз. Кээ бир ырчылар аттарын атап эле коеюн, концерттеринде ырдатпай да койгон учурлар болгон. Шагым сынып, баарын таштап салган жокмун, тескеринче чейир алдым. Ырчылар ошентип концерттерде ырдатпай койгондо, продюсерим Канат Кадыржан, бир аз чыдап тур, ушул адамдар сенин концертиңе келип ырдаганга зар болушат деп айтчу эле. Ал күндөр да келди. Замандан артта калбай иштеп жатабыз. Кичине иштебей калсак эле артта келе жаткандай сени жөн эле басып кетишет. Алдыда Казакстандын рыногуна чыксам, кыргыздын ырларын Казакстанга да жайылтсам деген ой тилектер бар. Анткени эмнегедир Кыргызстанда казактын хит ырларын бүт билишет, анча-мынча ырларын тааныйт. Ал эми Казакстанда биздин ырлар андай популярдуу эмес. Убагында Кайрат Нуртас деле Кыргызстанга таанылыш үчүн Бишкек балыкчыны кыдырып, афишаларын көчөмө-көчө өзү чаптап чыкчу. Концертине 10-15 эле киши келип жүрүп, бара-бара Кыргызстанга таанылган. Биз деле ошол сыяктуу Казакстанга кырындык менен чыга беришибиз керек.
Бек Борбиевдин концертине даярданып жүрүп таанышканбыз. Бек акенин концертинде Жаңы жыл деген ырды көп ырчы хор ырдамак. Арасында мен, Асел дагы бар экен. Ага чейин анын сүрөтүн тааныш балам көрсөтүп, жашнакай экен деп жактырып жүргөнүн айтып калчу. Анда көп деле маани бербептирмин. Кийин концерт коюп, түштүк тарапка гастролго чыкмак болдук. Продюсер Канат Кадыржан кыздардан дагы кошолу деп Аселди алганын айтты. Ал жакта жүргөндө башында бири-бирибизди жактырбай жүрдүк. Кийин Бишкекке келгенде мамилебиз жакындап, сүйүүгө айланып кетти. Жубайым боорукер, чыдамдуу, менин мүнөзүмдү жакшы түшүнгөн. Чечкиндүү, аракетчил, эмгекчил, айтор жакшы адам, бардык сапатын баалайм. Тоюбуздагы Асел анын көйнөгү аябай талкуу жараткан. Көйнөктү канчага алсам дагы жубайыма чын жүрөгүмдөн алып бердим. Анткени ар бир эркек сүйүктүүсү эмне кааласа ошону алып бериш керек. Каражат жол берип жаткандан кийин өмүрүндө бир келин үлпөт тойдо сүйүктүм ошондой көйнөк кийем деди. Акчамды аяган жокмун, динде никеде дагы аялыңдын каалаганын алып бериш керек деген нерсе бар экен.